Маданият министрлиги азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча сотко доо арыз менен 23 январда кайрылган болсо, ага отурула эле социалдык тармактарда басылманы жабууга үндөгөн билдирүүлөр чыга баштаган. Ушундай эле чабуул буга чейин Кактус медиага дагы болгон. Чабуул басылма президенттин кайрылуусу хромакейдин фонунда тартылган деп божомолдогондон кийин башталып, редакция ката кетиргени үчүн окурмандардан жана президенттик администрациядан кечирим сурагандан кийин дагы уланган. Булак Кейджи ЖМКлардын жабылышын кимдер талап кылып атканын аныктады. YouScan ресурсунун жардамы менен 2023 жылдын 1 январынан 26 январына чейин социалдык тармактарда экрандагы сөздөр камтылган бардык комментарий жана постторду алып чыктык. Комментарий жана посттордун басымдуу бөлүгү 1 январда Кактус медианын хромакей тууралуу макаласы чыккан күнү жана 24 январда Маданият министрлиги азаттыкка карата доо арыз калтырган соң пайда болгон. ЖМКларды жабууга үндөгөн билдирүүлөрдүн 9% YouTube, 1%га жетпегени Instagramда жарык көрсө, басымдуу бөлүгү Facebookта жарыяланган. Жалпысынан бул сөздөр камтылган 659 комментарий жана пост калтырылган. Бирок бардыгы негативдүү контекстте берилген эмес. Мисалы, система Жакшылык Бердибек уулунун азаттык тууралуу сурамжылоосун жана анын алдындагы 34 пикирди дагы алып чыккан. Себеби бул постто дагы биз издеген азаттык жабылсын деген сөз айкалышы камтылган. Айтсак, сурамжылоого негизинен чыныгы колдонуучулар катышып, алардын басымдуу бөлүгү тескерисинче азаттыктын жабылышына каршы пикир калтырганын көрө алабыз. Андыктан биз эркин медиаларга каршы эң көп билдирүү калтырган авторлор ким экенин талдап көрдүк. Система эң көп билдирүү калтырган авторлордун тизмегин чыгарып берди. Алардын ичинен алдыңкы 5 колдонуучуну карап көрөлү. ЖМКлардын жабылышын эң көп талап кылган колдонуучу Ясмин Кудратулла алгач Кактус медиа басылмасына чабуул кылса, кийин окшош тексттерди азаттыкка карата калтырып баштаган. Бул колдонуучу бардыгы болуп 23 тайпага бирдей чакырык калтырган. Анын баракчасынан чыныгы профилге таандык белгилер табылган жок. Белгилей кетчү жагдай Ясмин Кудратулла президент Садыр Жапаровду мактоого алган посттор менен дагы бөлүшөт. Ал эми Малика Тургунова аттуу колдонуучу азаттыктын жабылышын талап кылган билдирүүлөрдү 19 эреттирдүү тайпага калтырган. Эми Малика Тургунова фейк экенин далилдеп берели. Ал аватарга Розанын сүрөтүн койгону менен мукабада башка кыздын сүрөтүн колдонгон. Белгилей кетсек, бул фейк аккаунт УТРК чыгарган маалымат менен байма-бай бөлүшүп келет. Азаттыктын жабылышын талап кылган дагы бир күмөндүү аккаунт Өмүр Өмүрбек, колдонуучу окшош текстти 17 түрдүү тайпада бөлүшкөн. Анын пикирин тең бөлүшкөн Жамал Бийназарова дагы Кактус медиа менен клуб басылмаларына каршы билдирүүлөрдү жазып жүрүп, кийин көңүлү азаттыкка бурулган. Бул колдонуучу дагы фейк экендигин аватарга колдонгон сүрөтүнүн бири интернетте буга чейин 36 ирет жарыяланганы далилдейт. Фейк колдонуучу Кактус медиа клуб азаттык басылмаларына гана каршы болбостон, иликтөөчү журналист Болот Темиров тууралуу дагы 25 ирет терс билдирүү бөлүшкөн. ЖМКларга каршы чыккан 5-чи аккаунт Айзада Атабаева. Ал Кактус медиа басылмасынын ишмердүүлүгүн токтотууга үндөгөн 14 билдирүү калтырган. Айзада Атабаева Болот Темиров Россия жараны экени айтылган тасма менен дагы бир нече ирет бөлүшкөн. Белгилей кетсек, бул колдонуучуну УТРК кызматкери Усубалы Каганат өз билдирүүлөрүндө бир нече ирет белгилеген. Эске салсак, Усубалы буга чейин профилинин USB-MB деп атап, УТРКнын башка кызматкерлери менен бирге Кемпирабадтын Өзбекстанга берилишин жактап чыккан. Мындан тышкары, электр жарыгы мал-малы менен өчүрүлүп аткан учурда жарыкты үнөмдөө тууралуу окшош постторду бөлүшкөндөрдүн бири болгон. Белгилей кетүүчү нерсе, Кактус медиа басылмасынын жабылышын талап кылгандардын арасында УТРК кызматкерлери дагы бар. Жыйынтык, эркин медиаларды жабууга үндөгөн эң көп билдирүүлөрдү фейк аккаунттар калтырган. Алардын риторикасы УТРК кызматкерлеринин жазган комментарийлерине түспөлдөш.